82 жаштагы Көз Азиз Гүлбайрам эне жана 6 баласы болуп эскиликтен бүтүп калган Батирде жашап келген. Ал эми 6 баласынын 5-и майып болуп калган. Башынан кыйын күндөрдү өткөрүп келсе дагы бүгүнкү күнү кубанычы койнуна батпай жаткан учуру. Азамат Байматов деген бала келгенине 2 ай 3 ай болуп калды го. Ошондон бери биз 6 балам менен 3 кыз эркек. 6 балам мен менен жашообуз өтө начар болуп калган. Ошол начар болуп калганында келип бизди жакшылыкка силерди алып барамын. Силерге там алып беремин. Менчик. Ошол тамга жашаганга ыраазы болосуңарбы деди. Там алып берсең жашайлык айланайын дедим. Анан ушул ак өлгөлүү чоң ак тамды жасатып берди. Ушул ак өлгөлүү чоң ак тамда жашап атканыбызга кубанып, жакшы жашап атабыз. Балам төшөктө ооруп жатты эле. Бул балам кичине жакшы болуп калды мурункуга караганда. Жанында отурамын. Азыркы коомдо жардамга муктаж болгон жарандарыбызга жардам берүүнү ойлобогондор көп. Бирок арабызда ак көңүл, берешен, жоомарт мекендештерибиз дагы жок эмес. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду ушундай кайдыгер карабаган жарандар менен иштешип, алардын берген жардамын дарегине жеткизип келет. Мына ушундай кайдыгер карабаган жарандарыбыздын жардамы менен бул үй дагы бүтүп калды. Адамды ыйлатуу оңой, бирок кубанычтан ыйлатуу кыйын. Адам баласы толук өзүн бактылуу сезмейинче кубанычтан көзүнөн жаш тамуу мүмкүн эмес. Ал эми бүгүнкү күнү Кезекбаева Элмереже жана бир туугандары көзүнөн кубаныч жашын арчып жаткан кези. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду мындан 6 жыл мурун бир бөлмөлүү батирде жашап келген 5 майып бир туугандарга жардам берип, жаңы 2 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырган. Үй бүлөнүн бул кубанычы болгону 5 жылга созулуп, бүгүн кайра элдин жардамына муктаж болуп турган чагы. Assalamu алейкум, кыргыз элим, мекендештерим. Биз кайрымдуу бол коомдук фонд деп калк ичин аралап кайрымдуулук иштерин жасап келебиз. Бул сиздерге маалым. Бирок биз ушул бүгүнкү күндө азыр Нарын шаарындабыз. Сиз көрүп турган бул үйдө биздин 82 жаштагы энеден кабар алган күндөр бир канча жылдар артта калды. Бирок бүгүнкү күнү бул үйдөн зыярат кылып, бирге кабар алуу үчүн мындай сапарда келдик. Биз менен бирге болуңуздар. Мына урматтуу бир тууган, урматтуу мекендеш. Бүгүнкү күн эртеңки тарых деп айтат го кыргызда. Анан биздин бул үйдөн келип, кабар алып, зыярат кылып кетейинчи деп келип, анан бир нерсе аябай жүрөгүмдү эметти да кирип келери менен чименич. Анткени ушул үйдө кирип келгенде аябай бир берекеге толуп, үйдүн ичи кандай болбосун мындай жарык болуп, жылуу болуп турган үй. Мен кирип келип карап, анан ошол бул жерде 82 жаштагы апанын батасын алганга жарап, бул жерде ушул Элмереже экем отурат, Аскербайков отурат. Ошол Нарын шаарында ушундай бир үйдө 5 ооруган инсан бир ушул кичинекей бөлмөнүн ичинде батып жашап жатканынан кабар алып, анан чагылдырганбыз, сиздерге кайрылганбыз элге журтка деп. Анан элдин ынтымагы менен ошол эненин бар кезинде ушул үстүнө ак өргө алып берип, сүйүнтүп, кубантып бир эмелер күндөр өтүп, ал күндүн баары артта калды. Анан Элмереже азыркы болсо келип, апа бир үйдөн ошол келген кездеги адамдардын ичинен 3-өө тең дүйнөдөн өтүп, ошол эненин жаткан жери жайлуу болсун, азыр багыштап Куран окуп отурабыз. Адамдар бар кезинде баркташтуу жолдор көп экен. Көп мүмкүнчүлүктөр бар экен да. Анан өтүп кеткенден кийин окулчу бир эле Куран калат экен. Бир эле мүмкүнчүлүк окулчу Куран экен, бир туугандар. Как эжекебиз өттү дүйнөдөн.
байкебиз өтүп азыр эжекем менен байкем отурат. Бул үй бүлөнү багып келген Элмира Кезекбаева азыр оор кырдаалда турууда. Себеби апасынан бир тууган байкеси жана сиңдисинен ажырап калган. Бул кайгынын аркасынан дагы кайгы коштоп, бир тууган байкеси боору оорусу менен жабыркап келүүдө. Сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Ошо апам 82 жашта болчу ошондо. 86 жашында мына быйыл каза болуп калды. Апаман айрылып калдым. Көпөш кызы Гүлмайрам апаман. Мандан 2 жыл мурун сиңдим Асанбек кызы калби сиңдим менен ажырап калдым. Алда инсульт алып, жүрөгүнөн инфаркт, инсульт алып, сиңдим менен ажырап калдым. Андан мурун баягы Асанбек баласы Талайбек байкемен да ажырап калдым. Постелде төшөктө жаткан байкемен дагы. Ошо 2 бир тууганым анан апаман ошентип ажырап калдым. Ушул үйдү алып бергенде апам ушу төрдө отуруп сүйүндү эле. Азамат балам рахмат деп аябай силерге ыраазы болуп, батасын берип, аябай ыраазычылыгын билдирген. Сиңдим калби дагы силерге аябай ушунчалык ыраазычылыгын билдирип, ушул жерде кубанып ушул үйдө отурган. Эми алар жок. Жашоо үчүн, неберелер үчүн чуркайын деп аракет кылып, ушу бир тууган 2 байкем калды эми. Ошо 2 байкем да бирөөсү азыр Кытапта Тезекбаев мырза байкем, больницада психиатрда, кеминде Чымкоргондо жатат байкем ооруп азыр Кытапта. Анан азыркы байкем Аскербек байкем дагы боору оорусу менен ооруп атат. Ошо дарылатыш керек болуп атат байкемди дагы. Бул дагы инвалид. Экинчи группадагы инвалид. Өзүңөр билесиздер. Жүрөгүнөн дагы ушу мындай көп санаа кайгы тартып, ушу бир туугандардын түйшүгүн тартып, ушу апам каза болуп, сиңдим каза болуп, байкем каза болуп атып эле. Бул байкем да жүрөгү оорукчал болду. Больницага да тез больницага Нарын шаарына кардиологияда учетко алынды. Больницага кардиология бат-бат кармап больницага жатып калып атат. Анас кеңеси боорунан дагы оору пайда болду. Боору чоңоюп, мындай суутолуп атат. Ачып көрсөңүз болот. Аябай суутолуп өтүп, боорусу ойбой. Денесине кызыл-кызыл боордун эмелери, точкалары чыгып атат. Ачып көрсөңүз. Анан ушу байкемди да дарылатышым керек болуп атат. Колуман келбей атат. Не кыларымды да билбейм. Аракет кылып атам. Көлгө барып, Бостерге Чолпонат, Бостерде Золотой Пескиден бир место алып, ошол жерден иштеп атам. Аракет кылып иштейин деп ошо орун алып келдим. Иш аракетим ошо пирожки самсы сатып, аракет кылып иштеп байкемди дарылатайын деп аракет кылып атам. Ундан да ажырап каламбы деп ойлонуп корком, ыйлайм, билгизбейм же. Дартыңды кимге айтарымды да билбейм. Ишене турганым эле ушу байкем. Берки байкемде психический больной мындан да өтө. Болгон күчүн жумшап, анан бир тууган деп жүрүп, ден соолуктарын көп карана албай, убакыттар өтүп, азыркы учурда байкем дагы, эжекем дагы азыр ден соолугунан маселе экен да. Эми ушул жерден убакыттан пайдаланып айткым келет, ушул экран алдындагы реквизит, мына ушул Элмира эжекеме таандык достор. Колдон келсе, дагы да болсо баягы жабыла көтөргөн жүк жеңил болот деп бир аракетти кылып, ушу эжекемдин ден соолугун жакшыртыш үчүн болсо дагы Кудай буйруса, мен ишенем, анткени кайрымдуу эл бар. Элмира эжекемди көрүп, Аскер байкемди көрүп турган мекендеш буга чейин билесиздер. Анан колдон келишинче дагы да болсо кол сунуп, кыргыз кыйынчылыкта бири-бирин таштабагандыгын далилдеп жашап келебиз. Кудай буйруса, дагы да болсо бизди Кудай чарчатпасын, чарчабайлы. Элмира Кезекбаеванын бир тууган байкеси ооруп калгандан бери айыктырам деп аракетин күнү-түнү көрүп келет. Эптеп тапкан акчасы агасын сакайтууга жетишсиз. Ошол себептен кайрымдуу элден жардам сурашууда. Алгач Азамат сен келген бүт бар эсимде да, берки бөбөктөр, инвалидтер. Ордуларынан даже тура албай, көтөрүү ошолор. Апам дагы тирүү бар кисиде.
сага мындай чын жүрөгүнөн ыраазы болгон апам дагы тиги байкуш бөбөктөрүм да ыраазы болгон. Өзүм да ыраазычылыгым, бирок сенин коомуңа сага лично чоң рахматымды, ыраазычылыгымды Аллахтын алдында айтам да. Анда башында эле айткам ошондой. Бүт баарын сага айтып бердим го. Ушундай состоянияда болуп атабыз Азамат деп башында келгенде эле. Азамат ушундай чоңдорго барсам сен индивидсиң, сен психсиң, карабайт, ошолордун баарын айтып жыйынтыгы ушул жерден кубанычтуу болгон да. Азыр дагы бирок Кудайга шүгүр ошо. Орукчалдар менен жүрүп эле орукчал болгон эмне бир туугандардан эстегенде бирок ыйлап атам да. Ошол азыр болсо карындаш болгон, ишенген карындашыбыз калды. Күндүк жашообузду кылабыз. Оорусак дагычы. Азыр дагы бир мерте сага ыраазычылыгымды айтып кетейин, Азамат. Кудай ыраазы болсун байке. Кудай сага кабыл кылсын. Менден бурун сага ушу Азаматка деп апам ыраазы болду. Кичинекей жана орукчал бөбөктөрүм ыраазычылыгын айтып жүрөгүндө таза кетти да. Аябай ыраазы болуп, апам дагы Азамат балама рахмат, ушу балдарымды талга таштабай үйлүү жайлуу кылып кетти деп ыраазы болуп кетти апам. Байкем Талайбек байкемди дагы ушу үйгө киргизгенде жетелеп келип киргизип кроватыңарды алып келип кроватка жаткырып неметкенде ыраазы болуп, силерге аябай ыраазы болду. Азыр өзүңүздөр угуп билип көрүп түшүнүп турат болсоңуздар керек, урматтуу бир туугандар. Бизге эмне керек? Бизге бүгүн бар кезде баркташ гана керек. Анан мага да ошол керек. Мындай колдон келсе кол сунганга жарап коелу бир туугандар. Колдон келсе бир жакшылык кылганга жарап коелу. Бир ар кандай бир пикирин кебин айткандар, негативтерди жабыштырып чаптап сүйлөгөндөр ошондой сүйлөбөй эле койсоңор, эгер мүмкүн болсочу. Ушундай кыйналып турганда анан минтип койсо болбойбу, анан деген сыяктуудай акылдуу сөздөрдү токтотуп, жөн гана адамгерчилик менен эле азыр мынакей эжекемдин айткан сөзү ушу агамдан ажырап калбасам экен, ушу каранарым, таянарым, ушул ата ордуна ата, ушул эгер бирибизден бирибиз ажырап калуу коркунучунда деле турабыз деп бир эмес экөөнүн тең башында азыр оору турат экен достор. Анан мүмкүн болсо колдон келсе, колдон келет, мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анткени бул акыбалдан, Кудайга шүгүр, акыбалда адамдар бар. Кыргыз кыйынчылыкта деги эле таштаган эмес. Анан азыр Аскер байке, сиздин бооруңузда эмне болуп шишип эме ичке суу толуп атабы кадимкидей эле? Ачып турбайсың. Иә. Шишип атат. Үйдө туруп. Боордук көкөмдө бурачтар. Боордук Мына эмелер улам көбөйүп чыгып кетет кызарып э? Кызыл точкалар да көп. Ичиңизден эмне болуп операция болчу эле? Алат аябай. Карап көрсөң таң болот. Катуу. Курсактын да болот. Убакыттан уттурбай, колдон келсе дагы көз жаш төгүлүп калбаш үчүн, дагы жоготууга барып калбаш үчүн келчи мекендеш. Мен колдон келишинче ушул үйгө келип, Элмир эже сиз ыйлабаңыз, энеке сиз кайгырбаңыз, буюрса биз сизди үйлүү кылабыз деп сөзүбүздү берип, бирок сөзүбүзгө туруп, үйлүү кылып, кубантып сүйүнткөнгө да жетишкенге аракет кылганбыз. Азыр ал күн артта калды достор. Ал күн артта калды. Эми бүгүнкү күндө үй дагы башка дагы кызык эмес. Ден соолук аргасын таппай, экөө бири-бирин бир туугандар жанашып турган учур саатта колдон келген кол сунун жасап, ушул экөө тең жакшырып, дени сак, жашнак болуп азыр иштеп ооруп атса дагы көр тириликтин айынан өлбөстүн күнүн көрүп, ушу пирожки сатып, самсы сатып, экөө ынтымак менен ушул күн кечирип жаткан эки бир тууганга
мен ойлойм деги эле элим кайдыгер карабайт. Мен колуман келишинче улам эжекемден кабар алып, ошол экран алдында реквизит, ушул үй бүлөгө таандык, ушу бир ишке, бир жакшылыкка бир жарап береличи бир туугандар. Колдон келгенчелик Кудайым буйруса, Аллахым насип кылса. Ошол ак өргө тойдо мына ушул жай намазды алып келип аскер байкеме берип, анан аскер байке келсем, кийин той берип өткүзгөндө бир келгенде аскер байкем жай намазды көрсөтүп, Азамат деп кубанып, сүйүнүп, как эже болуп отуруп, аябай бир өзгөчө сонун күн көрсө артта калыптыр да. Ушу жай намазды салып алып, намазымды окуп, бүт жактан колун сунган адамдарга дуа кылып атам деп кубанып, сүйүнүп, анткени биз мусулмандар конокпуз деп сезип жашап келебиз. Ошон үчүн могу үйгө келип бүгүн азыр менде бир башкача сезимдер болуп атат. Анан буну көрүп аткан бир туугандар, эгер ошол сезимде болуп аткан болсоңор, эгер келип өзүңөрдүн көзүңөр менен көргөн болсоңор, силер азыркы көрүп атканыңардан дагы башкачараак кабыл алат деп мен толук ишенем. Ошон үчүн эгерде кимде ким жакшылап мындай бир кол сунам деген бир туугандар болсо, келгиле катарга. Ушул байланыш телефонуна чыгып, Элмир эжекем телефону түз WhatsApp номери менен Мбанк номерин тиркеп койдук. Ушуга байланышыңыздар. Убагында эжекеммен тынбай кабар алып, Кореядан, Америкадан, Италиядан, бүт дүйнөнүн булуң бурчунан байланышка чыккандыктын себебинен сиз менен биз көрүп турган мындай караңыздарчы, потолокко чейин ичинин баарын ремонт кылып, эвро ремонт кылып, ичин баарын эми ремонт кылбай эле, Азамат ремонт кылбай эле кире берейинчи деп айтышып, сүйүнүп, ошол ремонту жок эле, сонун эле экен дегенем, жок, биз ичин ремонт кылайлы деп, анан ушинтип баарын жашнакка алып, мынтип баарын ичин баарын ырастап, ичинен суу чыгарып, суу чыккан эле, дагы деле чыгабы? Ооба. Мына суу чыгарып, бүт баары ыңгайлуу болсун, шарттуу болсун деп ниет кылганбыз. Буга арабтын дагы, орустун дагы, башка улуттун эч кандай салымы жок эле, кыргыздын ынтымагы менен, салымы менен мына ушундай ак өргөлүү болуп, кубанган күн болуп өткөн. Эми мен азыр бул жерден айткым келет, ушу Элмир эжекеме, Аскербек байкеме дагы да болсо мен сөз берем силерге. Мен дагы да болсо Кудай буйрса тике мен тике туруп, бат-бат кабар алып, ошонун баардыгын бир жыйынтыктуу бир жакшы ишти жасаганга сиз менен биздин колубуздан келет мекендеш. Буга чейин кол сунганы ар бир жаранга бул үй бүлө түбөлүк рахматын айтат. Бирок мындай аянычтуу тагдырга кайрадан туш болгонуна аргасыздан сиздерден жардам сурашууда. Урматтуу боорукер мекендештер, келиңиздер, колубуздан келген жардамыбызды берели. Мына азыр биз кабырстанга келип отурабыз. Бул кабырдан зыярат кылып, ушул өзүбүз дагы келерибизди билебиз, бирок качан экенин билбейбиз. Бирок келгиче жакшы бир ишке себеп болуп, амалдарыбызды толук кылып, аракет кылып, акырет үчүн бир азык топтоп. Эми азык дегенде тамак аш алып кетпейт экенбиз, дүйнө байлык алып кетпейт экенбиз, аны баарыбызга эле маалым. Бирок өчөнсө дагы, кичине болсо дагы ынтымак менен ушул кичине биригип иш кылып бир жасасак деген үмүттөр. Анан ошол эле учурда мына карагылачы. Бул жерде жаткан канчалаган биздин агалар, аталар, энелер, карындаштар жатышат. Алар да бир мезгилде биздей болуп жер үстүндө эле, бирок бүгүн жер астында жатышат. Анан биз да бир катардабыз. Бул жашоого келиштин тартиби бар, кетиштин тартиби жок деген. Анан эртели кеч жердин үстүндө караганда жердин астында көп убакытчалык болот экенбиз. Ошон үчүн балким кимдир бирөөбүз эрте келип калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн ушул жерге келгиче Кудайдын алдында жүзүбүз жарык, ыйманыбыз толук болсун. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Iyyaке na'budu ve iyyake nesta'in. İhdina's sıratal mustaqim. Sıratallezine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
Sadaqallahul azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Allahümme gfirli ve li validayil astagfirullah ve cemil mu'minin ve mu'minat ve muslimin ve muslimat. Ушул окулган Курандан пайда болгон соопторду ушул жерде жаткан Асанбек кызы Калбүбү эжекемдин арбасына баштадык. Пендечилик кылып билип билбей кылган күнөөлөрүңүздүн кечир Аллахым. Кабыр азабыңдан, тозок азабыңдан өзүң алыс кылып, сурагыңды жеңил кылып бейишиңден насип кылган. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Жаткан жери жайлуу, иман саламат болсун.